Чүй облусунун Бешкүнгөй айылында 2 гектардан ашуун аянты ээлеп, кезинде ат эле стадион аталып, энсиреп кароосуз турган бул жай. Эми минтип заманбап талаптарга жооп берген 2500дөн ашуун көрүүчүгө ылайыкташкан эл аралык даражадагы футболдук мелдештерди кабыл алуучу жайга айланды. Буга чейин 2021 Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилигинин колдоосу жана айыл өкмөтүнүн жардамы менен Талант клубунун уюштуруусу алдында аталган жер тилкеде жайгашкан оюн тала 2022 калыпка келтирилип, Кыргыз премьер-лигасынын минималдык талаптарындагы чемпионаттын оюндарын кабыл ала баштаган. Ал эми 2023 июль айында Кыргыз футбол биримдигинин учурдагы президенти Камчыбек Ташиев тарабынан Талант клубунун жаңы стадионунун курулушуна тапшырма берилген. Андан соң атайын демөөрчүлөрдүн, Кыргыз футбол биримдигинин жана мамлекет жетекчилигинин колдоосу менен аталган күндөн тарта стадиондун курулуш иштери толук кандуу колго алынган. Буга деген чоң түрткү берип аткандардын бири ушул өлкө жетекчилиги, дагы бир жолу айтылып кетейин, биздин өкмөтүбүз жана ошол сарптап аткан акчалары. Баардык бөлөк чөйрөлөрдү гана эмес, спорт чөйрөсүндө дагы ушундай бир салымдар, өзгөрүүлөр болуп атат. Табигый чоп менен төшөлгөн оюн талаасы. Бул деген биздин футболчуларыбыздын ышкыбоздугун жогорулатканга, андан ары өрүштүп өнүккөнгө чоң жардам берет. Анан кийин мына ошо 2 жыл мурун Кыргыз футбол биримдигинин андайым ал биздин президентибиз эмес болчу. Камчы Кыдыршаевич ошол Талант футбол клубунун бир оюнуна келип туруп, көз чагылдырып, анан кийин ушунчалык балдардын каалоосу, ушунчалык ниети, ушунчалык аракети бар экенин белгилеп туруп, өзүнүн демилгеси менен ошол буюрса силерге стадион куруп берем деген бир убадасын берип кеткен экен. Буюрса мына ошо 2 жылдан кийин, убаданы бергенден кийин, 1 жылдын ичинде кызуу курулуш иштери жүрүп туруп, бүгүн ошол стадиондун ордуна туруп калды. Бул жай эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жаңы курулган стадион болуп саналат. Ачылуу аземдин алкагында мамлекет башчы Садыр Жапаров жаңы спорттук объекттин инфраструктурасы менен таанышып, машыгуу залын, кийим алмаштыруучу бөлмөлөрдү жана административдик имараттарды көрүп чыкты. Өлкө башчы өз сөзүндө 2023 жылдан 2034 жылга чейин Кыргыз Республикасында футболду өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгонун жана улуттук футболду өнүктүрүү программасын кабыл алганын билдирди. Анын алкагында 10 стадион ишке берилсе, башка облустарда жана Бишкек шаарындагы стадиондор жакынкы мезгилде тапшырылаарын белгиледи. Андан сырткары алдыда 15 объектиде курулуш иштери башталаарын кошумчалады. Бул чечимдердин аркасында өлкөбүздө спорт, өзгөчө футбол жаатында болуп жаткан инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр, стадиондорду, футболдук оюн талааларын, спорттук базаларды кайрадан калыбына келтирүү жана аларды куруу боюнча масштабтуу иштер жүрүп жатканына жалпыңыздар өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Мунун баары өлкөбүздүн өнүгүү жолуна түшкөндүгүн, жарандарыбыз үчүн спорт менен машыгууга жеткиликтүү шарттар түзүлүп жаткандыгын айгинелейт. Жалпы мамлекеттин Кыргыз футбол биримдигинин жана демөөрчүлөрдүн көмөгү менен өлкөбүздүн булуң бурчундагы 17 стадионду калыбына келтирүү иштери башталып, жалпысы 5 миллиард 400 миллион сомдон ашуун акча каражат жумшалды. Өлкөбүздө футболду колдоо өз натыйжасын берип, Кыргызстан 2027 жылы Сауд Аравиясында өтө турган Азия кубогуна жолдомо утуп алды. Ошону менен бирге курама командабыз 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына катышуу үчүн каражанын кар чуруп күрөшүүдө. Мындай көрсөткүчтөр биздин курама командабыз бийик деңгээлде ойной ала тургандыгын далилдеп, келечектен көптү үмүттөндүрүп турушат. Ошондой эле мамлекет башчы өлкө элдеринин ортосундагы достук, биримдик жана ынтымак үчүн стадионго Достук арена атын берүү демилгеси Кыргызстандын футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевке таандык экенин белгиледи. Ушул сыяктуу спорт инфраструктурасы Кыргыз футболунун эл аралык аренада мындан аркы ийгиликтерине түрткү болоруна ишенимин билдирди.
Акыркы мезгилде мамлекет тарабынан спорттун мына ушундай даражада колдоого алынышы менен анын акыбети кайтып учурда өз натыйжасын берип жатат дейт жергиликтүүлөр. Мындан ары ушул аймактын тургундарына жана өзгөчө жаш муундун өкүлдөрү арасында дени сак жашоо образын жайылтууга шарт түзүп, эл аралык даражадагы футболдук мелдештерди кабыл алууга ылайыкталып курулган бул стадиондон дүйнө жүзүнө белгилүү спортчулар чыгаарына ишеним артып турушат. Ушул стадиондун ачылышына биз аябай кубанычтабыз. Рахмат ушундай айылга биздин балдарга ушундай стадионду салып бергендерге. Биздин жаштар футболду аябай жакшы көрүшөт. Менин өзүм жолдошум футбол ойнойт, кызым да, улум да футбол ойношот. Rahmet prezidentimize, Kıvanç Bektaşoğlu'na bu futbol için, bu canlı stadyumlar için ben Ayvay söylemde 19 yılda Ayvay Göknes'te almış koydu da futbolda. Her daim Alga Kırgızistan. Stadion вообще шикарный. Ушундай жаркыраган стадион салыныптыр. Бул Кудай буйруса келечегибиз кең, жаштарыбыздын келечеги кең, спортко мына өнүгүү жолуна баратканыбыздын бирден бир ушул жол ушул. Футболда көп өзгөрүүлөр болду. Былтыртыдан бери аябай көрүнүп жатат результаттар действительно. Мына бүгүн да ачылышты өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Кандай сонун жогорку деңгээлде. Ачылыш аземи концерттик программа менен коштолуп, андан соң Кыргызстандын премьер-лигасынын 7-турунун алкагында талант жана алга футболдук клубтарынын беттеши менен улантылып, ага өлкө башчысы менен бирге Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев күбө болду. Жаңы стадиондо болгон алгачкы беттешти алга командасы 2-1 эсебинде жеңип, көрүүчүлөргө жаркын эмоциялар менен мыкты оюн тартууланды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.